уят болуп калуым деле мүмкүн да. Ошол китеп аркылуу мен ошол жолугуп калганмын да. Улутум өзбек эмес да. Жолукту негизи мен ата энемдин каалоосу менен андай кийген эмесмин. Жеке жашоодогу айрым себептерге байланыштуу. Түштүк тараптагылар негизи өзбек тилинде андай акценттелер кое беребиз да. Жолугума байланыштуу көп жерде болбой калып атат, сунуштар болгон. Баада бирма кой, баада шундай колады деп sevgiden tonadı, ahır yaman boladı. Of, kömür gibi yanıyorum, of, ayıp mıdır seviyorum, of. İşlerimle oynuyorsun, geri geçip duruyorsun, neden böyle yapıyorsun, of. Joluğuna bir gelsen ne bulmağı, o baktında uçunca ayadın mı? Салам достор, салам биздин жалпы катталуучуларыбыз, келе жаткан жаңы жылыңыздар менен деп куттуктайлы дагы. Дал ушул бүгүнкү маектештүү коногум жөнүндө бир аз да болсо кыскача айта кетейин. Бул кыз дагы убагында ошончолук сонун бир чыгармаларды жаратып, көпчүлүктүн сүймөчүлүгүнө болуп, бирок бир аз тынууга кетип калганы жалпыбызды капа кылбай койгон эмес. Ошондуктан бүгүн чакырып, мыкты маек куралы деп чечтик. Бүгүн бизде конокто элдин кызы, ата энесинин эрке кызы десек да болот. Жалпыбызга жакшы чыгармаларды кавер катары дагы тартуулап келе жаткан Арафат Арзыбекова. Саламатсызбы? Кош келипсиз. Кош келдик. Келиңиз жалпы эл менен амандашабыз. Баарыңыздарга салам. Кандай жүрүңүз? Денсаулык жакшы? Өзүңүздөр? Жакшы, шүгүр. Мынакей, Арафат бүгүн болсо да ошол бир аз тынууга барып келдиңиз десем да болот. Анткени интернет тармагынан дагы, башка тармактан да көрүнбөй калдыңыз. Эмне кылып жүрдүңүз? Кандай жаңылыктарыңыз бар? 2022 жакшы эле жылдардан болду негизи. Бир аз тынуу калып калды. Жеке жашоодогу айрым себептерге байланыштуу. Азыр эми баары жакшы, Кудай буйруса өзүңүз айткандай чындап эле жеңди түрүп, чыгармачылыкка жакшы киришип баштады. Кудай буйруса ошол жакшы чыгармаларды изденип, элге жага турган чыгармаларды изденип атабыз. 2022 мен ушул нерселерге жетпей калдым, ушул нерселерге жеттим деп жыйынтык чыгарабыз да. Жеткен нерсеңиз менен жетпеген нерсеңизди эсептейличи. Жеткен нерселерим али көп деле нерсеге негизи жете элекмин, ачыгын айтканда. Буйруса жетишим керек деген максат коюп турам. Эмнелерге жетиш керек? Ошол элибиздин татыктуу жакшы кыздарынан болсок да эмес, албетте ата энебиздин ошол элибизге сиңе турган жакшы чыгармалардан ошол жылы чыгарам деп ниет кылдым. Мисалы үчүн ошол жаңы былтыр 2022 ушу башталышында аябай жакшы чыгып келаткансыз эле да. Ага ким көбүнчө салым кошуп, ким сизге колдоо көрсөтөт деле, ошол боюнча айтып берсеңиз. Ошол кезде ооба жакшы чыгып келатканбыз. Бизге жакшы мындай советтерин берип, жардам берип жаткан ошол Зарыл Камаралиев, Айган Шабдиева, раматтылык биздин ошо Бекжан Темирхан байкебиз дагы жакшы чөйрөбүз жакшы болчу да. Бек Тураманов менен орточубуз жогу. Ошол кезде ошол инсандар бизге мындай жакшы жардамдарды берген да. Чыгармаларды чыгарышыбызга дагы өздөрүнүн идеяларын айтып, жол көрсөтүп деги эле бизге ошол адамдар болгон. Бекжан менен дагы чыгармачылык жолдо жүрүп калыпсыңар, эмне кандай адам эле? Бекжан байке өтө мындай көңүл ачык адам эле да. Көңүл ачык адам эле. Мен ал байкебиз менен ошол Зарыл байкелерибиз аркылуу таанышып калганмын. Чогуу бир дасторкондо чай ичип, ошол жакшы, өтө жакшы адам деп эскере алам да. Мынакей азыркы учурда дал ушул кавер тартып эл оозуна алынгандар көбөйүп баштабадыбы? Анан анын дагы кичине мындай жолун билип алган адам болуш керек экен да.
кавер тартуу үчүн негизи эле адамдан эмне талап кылынат же болбосо сөзсүз эле ычы белгилүү тааныштарың болуш керекпи алардын ырын алып ырдаш үчүн? Кавер тартканда мисалы үчүн сапаттуураак болуш керек да. Мындай ырдеп эле бир жерде туруп эле тупурдай бербейчи. Анан ошондой эле каверде эле ырчымын деп кетпей, негизи өтө ырчымын деп айтууга деле мага деле мисалы үчүн бар да бир аз. Анан ошол башкаларга деле ошол айтарым. Бул талап кылынбайт го деп ойлойм да. Мындай чоң ырчылар мисалы үчүн таанышым болуш керек деген нерсе болбош керек. Себеп дегенде мындай жакшы ырдап, сапаттуу баардыгын сапаттуу кыла турган болсоң, ошол биздин белгилүү ырчыларыбыз дагы эле өзүнүн мындай колдоосун көрсөтүп, макулдугун берип келатат да. Ошондуктан көбүнчө ойлойм, мындай сапаттуураак болуш керек да. İçlendim günler oldu, bozuldum şeyler oldu, hiçbirini yansıtmadım, konuşmaksa bir hayal oldu, üzülme mi, bozulma mı, kırılma mı, dağılma mı, of, kadersiz miyim neyim, oyuncağın mıyım neyim, of of. Kömür gibi yanıyorum of of, ayıp mıdır seviyorum of of. İşlerimle oynuyorsun, gir geçip duruyorsun, neden böyle yapıyorsun of. Мисалы үчүн ырларын бербей койгондор да болобу? Сен ушу практикаңда дейинчи, болду беле негизи ырларын бербей койгон? Ооба. Ким деген айтпай эле коеюн. Бирок жазгам, мен деле жазып, эметсең окубай деле койгондор болгон да. Окуп туруп жооп берип койгондор жок болбойт, ырдагanga болбойт деп айткандар болобу негизи эле? Ырдагanga болбойт деп айткан эмес. Болгону ошол андан да катуураак жазбай койушкан. Окуп туруп четке койгой. Анан Арафат азыр учурда дал ушул негизи эле билим дагы сөзсүз түрдө керек эмеспи, музыкалык билим болуш керек ар бир адамда. Ошол тараптан дагы аракет кылып көрдүңбү? Жакшы айттыңыз, бул эң туура да. Адам ошол ырдайсыңбы, демек билимиң да болуш керек да бир азчы. Мен ошол өзүм деле окугум келген. Музыка тармагында окугум келип, билим алгым келип, кандай болот, мындай кененирээк түшүнгүм келген да. Анан бирок үйдөгү ата-энем ошол кезде каршы болчу, ырдаганыма негизи эң башында чыгып келаткандачы. Анан кийин башында чыгып келатканда каршы болгондугу үчүн мен башка кесипти тандаганмын. Ал кесипке дагы негизи бир аз кызыгуум бар болчу. Анан ошо ыр жаатына өтө жакынмын, өзүңүз билесиз. Ошол кезде каршы болгондугу үчүн мен тапшыра албай калганмын музыкалга. Анан эми азыр башка кесипти аркалап жүрөбүз. Ошол негизи мен айтарым, билим да болуш керек. Билим да болуш керек. Кээ бир жерлерде мисалы үчүн биз ушинтип ырдап жүргөндө, балким биз билбеген суроолорду берилип калышы мүмкүн да, музыка жөнүндөчү. Ошол кезде уят болуп калуым деле мүмкүн да. Ошондуктан ойлойм, билим деле алыш керек. Билбеген нерселерибиз да көп да. Билим алайын деген эме барбы, ниет барбы аслында? Кошумча. Жакшы. Арафаттын өзүнүн кесиби эмне деп суроо көпчүлүк берсе керек. Менин кесибим орус тили боюнча мугалим. Кыргыз улуттук университетинде азыр 4-курста окуп атабыз. Мугалимдердин азыр айлыгы коюп калган, бул деле аябай сонун кесип. Ооба, ырдап андан кийин картайганда деле мугалим болуп иштей берсек болот. Азыр эми кимдер менен иштешип атасыз? Азыркы учурда бирөө менен иштешип атам деп айта албайм азыр. Себеп дегенде азыр мындай толук кандуу ишенүү менен иштей элекмин да, баштай элекмин. Бирок буюрса ушул аз күндөрдө биздин бир чыгып калат, дуэт деп айтайын. Бул эми мындай кавер да. Жөн эле мындай бир элге кандай өтөт, кандай элге жагабы, ошону көрөлү деп Нарын деген экөөбүз менен даярдадык. Анан ошол жылдын башында
мен дагы ошол бир жакшы бир чыгарманы даярдап ошону чыгарайын деп жүрөм. Жеке өзүңдүкү? Ооба, жеке өзүмдүкү. Негизи ошол чыгармаларды тандоодо сени көрөбүз ошол TikTok тиркемесинен же болбосо Instagram баракчасынан айрыкча өзбек тилинде болуп, мындай көп тилдерди айбиресиң да. Өзбек туугандарыбыздын ырларын ырдаганда мындай коркпойсуңбу? Кээ бирлери туура эмес ырдап албайбынбы депчи? Мен коркпойм негизи, бирок туура эмес айтышым мүмкүн. Кээ бир сөз менин улутум өзбек эмес да. Кээ бир сөздөрүнү туура эмес айтышым мүмкүн. Андайларды окуп калгам комментарийден, мындай эмес, тигиндей болот депчи. Ошо жакында эле өзүңүздөр көрсөңүздөр керек. TikToктон ошол Sevinch Muminova таанысаңыздар деле керек. Ошонун бир чыгармасын аткарып көрдүм эле. Ошол жерде да бир сөздү ката айтып турмун да. Ошону да жазыштыр комментарийге. Ошол эми ката кетет негизичи. Бирок коркпойм анын башка тилдеги ырдашдан. Өзбек тилинде биз ушул Баткен жергесинен болгон го мен өзүм. Баткен ушул түштүк тараптагылар негизи өзбек тилинде мындай акцент деле кое беребиз да. Сүйлөп деле ырдап деле дегендей. Ошо. Негизи эле канча тилде ээн эркин ырдай аласың? Анткени мен сен көп тилдерди ырдаганын көрүп калам да. Мен бардык тилдерди эле ырдай алат болушум керек деп ойлойм да. Себеп дегенде уксам эле дал ошол сыяктуу кылып ырдай берем да. Слух жакшы деп да? Ошондой окшойт. Анан Арафат азыр дал ошол үйүндөгүлөрдүн тандоосу жана өзүңдүн тандооң экөө карама каршы туруп калган учур болот экен да. Мисалы үчүн сен ырдайм десең үйүңдөлөр мугалим бол деген сунушту берген деп калбадыңбы? Анан дагы негизи эле кыз кишиге айрыкча бул жоолук салынган кыз киши эл астына көп чыгууга болбойт деген түшүнүктөр бар да. Башында негизи каршы болушкан. Себеби мен жоолукту негизи мен ата энемдин каалоосу менен андай кийген эмесмин. Жоолукту мен өзүмдүн каалоом менен, өзүм ушул бир китеп бар. Ошол китепти окуп, ошол китеп аркылуу мен ошол жоолук кийип калганмын да. Анан чыгармачылыкта башында ырдап атканда негизи каршы болушкан, ошо сиз айткандай эле карама каршы болгон да бири-бирибизге. Анан кийин болсо өздөрү, себеби ага чейин менин үйдөгүлөрүм жакшы билчү эмес да, мындай ырдачу жүрүшүмдүчү. Мен андай үйдөгүлөрдүн жанында көп ырдай берчү эмесмин да. Анан мен классташтарым, айылдаштар баары билчү, бирок ата энем эле жакшы билчү эмес да. Анан ошон жакшы колдой алышкан эмес башында. Анан бирок азыркы учурда болсо мени аябай колдошот. Өзгөчө ошо менин энем, апа деп коюшат көбү, мен эне деп айтам. Ошо менин энем мени аябай колдойт. Азыркы учурда болушунча, колунан келишинче моралдык жактан дагы, финансовый жактан дагы ошо менин апам, энем азыр аябай колдойт мени. Жаша. Анан Арафат бир аз тынык болуп калды деп атпайсыңбы? Ошол учурда ырга болгон, сахнага болгон сагыныч аябай болду. Себеп дегенде мен кичине эле бир нерсе болсо, же мындай маанайым чөгүп кетсе, же мындай өзүмдү жалгыз сезип баштасам, ушул өзүм басып, сейилдеп, жалгыз жүрүп, мындай ырдаганды жакшы көрөм да. Өзүмчө тыңылдап эле ырдап жүрө берем да. Анан тыныгуу учурунда болсо дагы аябай ушундай ырдап эле өзүмдү түп эле сахнада сезип ушундай болом да. Баягы кашык толо бир нерселерди колума алып эле ушинтип ырдап, өзүмдү көзүмдү жума алып, мындай толтура эл тургандай сезим элечи. Ушундай сезим менде көп болот да. Азыр үйдө отурсам деле ушу кээде мындай берилип кетем да. Туруп элечи, колума бир нерселерди алып эле ырдап, колдорум эми монтип эле ушу элди элестетип ушинтип ырдай берем да. Жазгы гүлдөй жайнаган жамалыңды бир көрбөстөн арманда каламынбы, жолугууга бир келсең эмне болмок убактыңды ушунча аядыңбы, ишенем экөөбүз кездешербиз,
кез келгенде ал күндөрдү эстешербиз. Ара жолдо калбайын ыйламсырап, суранарым башкага кетпесеңиз, кетпесеңиз, кетпесеңиз. Негизи эле ушуларды мындай көпчүлүк ырдай беришпейт да, көпчүлүктүн үнү жете бербейт деп уккам. Анан ушундай оор ырларды ичинде деле коркунуч деген нерсе болобу кээде? Эмне жеткире ырдай албай калсам кандай болот депчи? Мурда болчу. Ушундай ырдар жеткире ырдаштын дагы мындай жолдун ыгын түшүнүп алдым да. Ошондуктан азыр көбүнчө коркпой эле жакшы эле ырдайм. Жакшы. Буюрса анда сенден дагы жакшы жаңылыктарды күтөт экенбиз. Анан негизи эле ушул чыгармачылык деген бул аябай оор деп коет көпчүлүк эле, анан дагы атаандаштар көп болот депчи. Анан азыр эми кавер тарткандар деле көбөйүп, бир өзүнчө поколение болуп баштабадыбы? Ортодо деле баягы атаандаштык деген нерсе болобу? Бир ырдаган артынан дагы бирөө жаздырып калган учурдачы? Мен ырдаган ырды дагы башка бирөө ырдасабы, жок атаандашым деле болбойт. Мен аларга наоборот көп деле атаандаша бербейм да. Если жакшы ырдап чыккан болсо, Азамат деп эле ичимден жакшы сүйүнүп эле коем. Негизи чыгармачылыкта да кимдер менен иш алып баргың келет, кимдер менен мүмкүн дуэт ырдагың келет, кыялдар менен бөлүшсөк? Дуэт. Негизи сольно эле чыгайын дейм да. Өзүм эле ырдап чыксам деп ойлойм. Себеби буга чейин көп эле дуэт ырдадым, көп эле дуэт ырдап чыктым. Ошондуктан мындан ары сольно өзүм ырдап чыкканга аракет кылайын деп атам. Келесиң дагы бир чыгарма суранайын. Жакшыраак жанагы өзбек туугандардыкын көп ырдайын деп калбадыңыз, мүмкүн ошол тилде. Кой, кете бер өртүңгө кайта-кайталап келме. Кой, гурурумду болду майда-майдалап тыйма. Айт, сени нечелер кечиргенимди эсле. Айт, сени канчалар күткөнлөрүмдү эсле. Зор болуп йыглаганларымды эсле. Вада берме кой, вада шундай колады деп sevgiden tonadı, ahır yomon boladı. Vada berme koy, vada şunday koladı деп sevgiden tonadı, ahır yomon boladı. Ахыр яман болот. Азыр ырдатсаң да эч кандай десем, акцент жок экен, таза эле. Тууган жокпу ушул тыйдырда? Жок. Негизи ушу азыркы байкап атпайсың, мисалы үчүн Акыл Нуру деген кыз бар, Нурайым. Ал деле ушул казак бордоштурусунун чыгармаларын ырдап, азыркы тапта биргеликте дуэттерди аткарып жатышат да. Кээде ушундай сунуш болуп калбайбы? Мисалы үчүн TikTok тиркемеси менен көбүрөөк келет да, сизде. Башка улуттагылар дейсизби? Башка улуттардан белгилүүлөрдөн сунуш келет. Эми билбейм, алдында болуп калабы, бирок азырынча жок. Азыр TikTok тиркемеси жөнүндө сөз болуп калат. Ошол тараптан көбүнчө каалоо тилектердин жазгандары бар, андан сырткары хейтерлер тарабынан келген сөздөр. Кандай сөздөр көбүнчө, эмнелерди көбүрөөк жазышат? Көбүнчө өзүңүз деле билесиз, жолу казылат, баары эле жолу казылат. Анан ал адам менен жашап көрбөгөндөн кийин бирөөнү сүйлөшүү негизи туура эмес да. Анан айтышат, намаз окуй эле, мынтип жол салып эле, ушинтип жүргөнгө туура эмес бул депчи. Анан негизи туура, алардын деле сөздөрүнүн кээ бирлери туура да. Бирок мындай адамдын жеке мындай жашап аткан жашоосундагы мындай сөз кылып салышат да. Жашабай, билбей туруп эле тигиндей кылбайт, мындай кылбайт, анан бул мындай адам деп эле уже адамды жазып салышат да. Адамды сүрөттөп салат да, ойлору менен элечи. Анан бирок негизи балким мен намаз окуй турмун. Балким мен ал адамдын ойлоп аткан адам эмесмин да, балким. Ошол хейтерлерге алар менен жазышып деле, тытышып деле отурганга убакыт деле жок. Болгону жакшы сунуштар, жакшы сөздөр болсо туура эле кабыл алам.
анан мындай мени сүрөттөп салышкандарына кээде капа болуп кетем. Бирок мейли. Кандай кылып сүрөттөп? Мындай мындай кыз, тигиндей кыз, мындай жакшы жүрбөгөн тиги ушундай сыяктуу мааниде жазып салышат да, же намаз окубайт депчи. Бирок мен намаз окуйм. Шүгүр азыр 5 жыл эле намаз окуп жүрөм. Жакшы. Өзүмдү ошол кинодо жүргөндө элестеп кетем. Кээ бир кинолордон үзүндүлөрдү тартып калам го. Ошондо өзүмдү ошол актер сыяктуу сезип эле аткарсам чагат негизи аткарган кинолорго деле катышкым келет. Бирок жоолугума байланыштуу көп жерде болбой калып атат. Сунуштар болгон. Сунуштар болгонбу? Мындай жакшы эле сунуштар болгон. Ушундай акча төлөп берет деп эле, жакшы суммада акчаны төлөп берет деп эле. Бул жак Кыргызстанда эмес, Россияда. Ошол жакка чакырган. Бир военный кино ушундай болуш керек эле. Анан бирок жоолукту чечиш керек. Анан бир мага жакпаган бир жери бар экен ошол кинонун. Ошол жери жакпагандыктан. Кандай жери? Мындай аткарганга туура келбеген нерсе. Анан ошол жок деп койгом. Демек жоолук менен акча экөөнү. Ошондой болот, десең да болот да. Ошондой болот. Азаматсыз, мынакей канча акча сунуштаса дагы да ушул өзүңүздүн парызыңызды аткарып, жоолукту чечпейм дегениңиз дагы. Буюрса мүмкүн өзүңүзгө ылайык ролдору бар тасмалардан сунуш түшүп калат буюрса. Анан 2023 буюрса чыгармачылыгыңызда жакшы пландар бар экен, жеке жашооңуздачы? Жеке жашоодо азырынча тынч эле болуп турат окшойт десең. 5-6 жыл. Тынч эле болуп турат го. Азыр өнүгүш керек, өсүш керек, бардык буюрса алдыда. Алтындай болгон убактыңызды бөлүп, мынакей чоң тыныгуудан кийин келип алгачкы маегиңиз болуп жатат, бирок сүрдөөнүүлөр болуп кетти окшойт бираз. Болду. Эң башкысы алтындай убактыңызды бөлүп, дагы ушул Солото YouTube каналыбызга келип, кенен маек куруп бериңизге чоң рахмат. Буюрса сизди чоң сахнадан күтөбүз. Канчалык бир жылдан кийин маданияттын мыктысы деп тааныштыруу дагы буюрсундай эле. Жакшы ниет жарымыбыз. Келиңиз андан жалпы катталуучуларыңызга, көрөрмандарыңыздарга жакшы каалоо тилек айтып, келе жаткан жаңы жыл менен да куттуктай кетсек болот. Жалпыңыздарга чоң рахмат, чоң ыраазычылык билдирем. Эң биринчи эле сиздерге, албетте. Жана ушул менин көрөрмандарыма, менин акырындан башталып келаткан чыгармачылыгыма колдоо көрсөткөн жана баалаган инсандарга, баарыңыздарга чоң ыраазычылык билдирем. Жана баарыңыздарга салам дегендей. Ар дайым аман болуңуздар. Ушундай мыктыларды ар дайым баалап жүрө бериңиздер сиздер дагы. Ошол. Чоң рахмат, бар болуңуз. Урматтуу көрөрмандар, бүгүнкү биздин коногубуз интернет жылдызы Рафат Арзыбекова дагы конокто болду. Эгерде сиздин да жакшы каалоо тилектериңиз болсо, анда комментарий бөлүмү бош, келиңиздер. Жакшы таланттарга колдоо көрсөтүп, жалаң гана жакшы каалоо тилектерди жазалы. Сиздер менен Таңнургүл Молоева амандашканча.